Саламатсыңарбы, урматтуу 2-класстын окуучулары. Кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кийим-кечелер деп аталат. Билесиңерби балдар, байыркы адамдар кийимдерди эмнеден тигип кийишкен? Байыркы адамдар ар түрдүү айванаттардын терилерин жөн гана жамынып алышчу экен. Бара-бара ошол терилерди кийим кылып тиге башташат. Ал үчүн сөөктөрдөн ийне жасашкан экен. Бирок терилер колдоюп кийип жүрүүгө ыңгайсыз болгон. Буга мисал катарында биздин ата-бабаларыбыз кийген тоондорду, жаргак шымдарды териден жасалган айтууга болот да. Андан кийин замандын өнүгүшү менен алар кездеме токуганды үйрөнүшкөн. Кездемени пахтадан, жүндөн алышкан. Анан ар түрдүү кооз кийим-кечелерди тигип, түйүп кие башташкан экен. Акырындык менен кийимдерди кооздук үчүн ар түрдүү жасалгалар менен тиге башташкан. Мына ошентип кийимдердин түрлөрү көбөйө баштаган экен. Бүгүнкү күндө балдар кийим-кеченин түрлөрү абдан көп. Биз алардын айрымдарын айта кетели. Баш кийимдер, аты айтып тургандай эле адамдар башына кийүүчү кийимдер. Бут кийимдер, бутубузга кийүүчү кийимдер. Ошондой эле адамдар мезгилдерге жараша кийишет, жайында жайкы кийимдерин кийишет. Ал эми суук түшкөндө жылуу кийимдерди, кышкы кийимдерин кийишет. Бул дагы өзүнчө кийимдин түрлөрү болуп эсептелинет. Балдардын кийимдери эркек балдардыкы кыздардыкынан айырмаланып турат. Ошондой эле кыздардын кийимдери бар өзгөчөлөнүп турган. Мына ушул сыяктуу болгон кийимдин түрлөрү көп. Бүгүн биз силер менен сырткы кийимдерге токтолобуз. Эмесе көңүл бурабыз. Бул сүрөттө турган чыптама. Муну кыздар да, балдар да кийишет чыптаманы. Шым. Бул дагы ошондой кыздарга дагы, балдарга да тиешелүү экен. Пальто. Күн сууктаганда кийилүүчү жылуу кийим. Жемпир. Кыздардын бел көйнөгү. Суукта кийилүүчү куртка. Эркек балдардын көйнөгү. Ошондой эле кыздардын көйнөгү. Эми балдар дептерлериңерди алып чыгып, бүгүнкү кийим-кечелер деген темага байланыштуу тапшырма аткаралы. Алгач балдар, мен силерге грамматикалык эрежени эсиңерге салып коеюн. Кыргыз тилинде лар мүчөсү бар. Бул заттын көптүк санын уюштурат. Мисалы үчүн кийим. Бул жерде сүрөттө турат, кыздын кийими бир эле кийим жекелик санда болуп атат. Ал эми лар мүчөсүн уласак, кийимдер болуп көп кийимди туюндуруп калды. Үчүнчү көнүгүү мына ушул лар мүчөсүнө байланыштуу. Мисалы чыптама жалгыз эле бирөө болсо, чыптамалар десек көп чыптаманы туюндуруп калды. Ушул сыяктуу кылып күрмө, топу, кыз, өтүк, эркек деген сөздөргө лар мүчөсүн улайсыңар. Ал эми экинчи тапшырма бул китебиңерде бар. Китебиңердин 15-бетиндеги 4-көнүгүүдөгү диалогду окуп бергиле. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.